Саламатсыңарбы балдар? Саламатсыңарбы балдар? Сабакка даярсыңарбы? Силер менен кезектеги кыргыз тил сабагын мен Тилек Багулай Мухамбетовна өтөмүн. Саламатсыңарбы? Адема саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы дастан? Саламатсыңарбы? Жакшы. Маанайыңар жакшыбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Сабакка даярсыңарбы? Саламатсызбы Нарият? Саламатсыңарбы? Баарыбыз сабакка даярбыз, энди балдар. Маанайыңар жакшы болсо, сабакка даяр болсоңор, анда кезектеги сабакты адеми баштайбыз, Линара. Саламатчылык, саламатчылык. Кезектеги сабакты баштайбыз. Балдар, мен силерге азыр башында айтып кетейин, мынакей алтын эрежелер менен таанышып алалык. Биз биринчи сабакты кунт коюп угушубуз керек, угуп экранды карап көрүшүбүз керек. Мы должны слушать внимательно урок, смотреть на экран внимательно. Берилген тапшырмаларга жооп беребиз. Данные задания отвечаем правильно. Сабакка активдүү катышабыз. Данные задания отвечаем правильно и посещаем урок активно. Туура, Бекзат, саламатчылык. Алтын эрежелерди уктуңарбы? Балдар, силер Я класска кирип жатасыңарбы? Мен азыр башында айтып коеюнчу, Я класс боюнча заданияны 4 В класстан 17 бала катышкан жок. 4 Б класстан 16 бала катышкан жок. И 4 А класстан дагы 17 бала катышкан жок. Эмне үчүн катышпай жатасыңар? Анан мага билдирүү жазап койгула сабактын аягында. Бүгүн балдар 11 сентябрь жума. Катышып атасың Гүлдана? Ооба, билем. Ким катышып атат, ким катышпай атат, мага көрүнүп турат. Ким катышпагандарды мен фамилияны азыр көп болуп атпайбы? Если я буду пофамильно перечислять, кто не посещает Я класс, то у нас время уйма уходит. Поэтому я просто число сказала, сколько учеников не посещает. А пофамильно я не буду говорить. Азыр дептерибизди ачып, 11 сентябрь жума деп жазабыз. Дептерге жазып коебуз, анан көнүгүү аткарабыз. 11 сентябрь пишем в тетрадь. 11 сентябрь пишем в тетрадь, не в словарный, а в рабочий тетрадь. Жума. Болду, ушул экөөнү жазып туруп, азыр эми сабакка көңүл бурабыз, анан көнүгүүнү чогуу иштейбиз. Балдар, 11 сентябрь алдында мынтип жазылып турат. Сентябрь — первый месяц осени. Класс иши. Класс иши деп жазсаң деле болот, жазбай койсоң деле болот астан. Тура, действительно, сентябрь — первый месяц осени. Да, ребята, мынакей күз мезгили келип, биздин окуу жылыбыз башталды да, биз муну башында сүйлөшүп өткөнбүз. Балдар, биз азыр өтүлгөн сабактарды кайталап алабыз. Биз өтүлгөн сабакта мындай суроолор менен таанышканбыз. Бизде кайсы сабактар болот деп, туурабы? Какие уроки у нас проводятся? Мы на прошлом уроке с вами познакомились. Бизде кайсы сабактар болот эле? Эстеп калдыңарбы? Бир-эки үчөөнү айталык, убакыт болсо бир-эки үчөөнү айталык. Кайсы сабактар болот бизде? Кайсы сабактар болот? Кана айтабыз, кайсы сабактар болот бизде? Бизде кайсы сабактар болот? Математика, окуу, орус тили, чет тили, мекен таануу, кыргыз тили, сүрөт, ыр, дене тарбия. Мына ушундай сабактардын тизмектери таанышпадык беле биз өткөн сабакта? Эсиңерде барбы? Чет тили, Самира, туура. Чет тили, орус тили. Биз ушул өткөн сабактагы сабактын жүгүртмөлөрү, тизмектери менен таанышканбыз. Какие уроки у нас проводятся деп, туурабы? Азыр сабак, экинчи сурообузду карайлык. Сабактар кайсы күндөрү болот? Какие дни проводятся уроки? Сабактар кайсы күндөрү болот? Биз силер менен апта күндөрү менен таанышканбыз, туурабы? Бул сабактар кайсы күндөрү болот экенин билиш үчүн мы должны знать дни недели. Биз апта күндөрүн билишибиз керек. Туура, Акзам, дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби. Ушул апта күндөрүн биз кыргызча аталышын билишибиз керек.
Кайсы сабакта үчүнчү, кайсы сабакта эмне кылабыз? Бул жөнүндө да биз сүйлөшкөнбүз. Сүрөттөрү менен сүйлөшкөнбүз. Эсиңерде барбы? Мисалы, мекен таануу сабагында биз жаратылышты үйрөнөбүз. Например, на уроке природоведения, родиноведения мы знакомимся с природами, да? Деп таанышканбыз. Ооба, жок деп жооп бере берсеңер болот. Гүлдана, кайсы сабакты? Сүрөт сабагында биз эмне кылабыз деп сүрөт тартабыз. Ыр сабагында биз ырдайбыз. Кыргыз тили сабагында биз кыргыз тилин сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Сүрөт сабагында сүрөт тартабыз. Математика сабагында биз эсеп чыгарабыз. Азамат, биз ар бир сабакта на каком уроке что мы делаем тоже познакомились. Теперь ким кайсы сабактан берет? Кто по какому уроку преподает? Это мы тоже познакомились, да? Даже мы успели перечислять. Например, мисалы чет тилинен Ирина Николаевна берет, математикадан Айзада Рахимовна берет, кыргыз тилинен Гуляй Мукамбетовна берет, дене тарбиядан Азамат агай берет, орус тилден Büni Сапишевна берет деп, ушул сабактардын баарын биз ким кайсы сабактан берет, кто по какому уроку преподает, мы тоже познакомились. Бул өткөн сабакты кайталоо балдар. Азыр биз болду тил жаттыктырабыз, Сабакка көңүл бурабыз. Ары кайсы нерсени жазбагыла. Давайте мы не относящиеся к уроку ничего не пишем на экран. Сюда смотрите на внимание на экран. Тил жаттыктыруу көнүгүүсүн окуйбуз азыр и эсибизге сактап калганга аракет кылабыз. Маңдайынан нур төгүп. Чогуу окуйбуз, чогуу үндү чыгарып окуйбуз. Маңдайынан нур төгүп, күлө карап турган ким? Эмгеги көп ушундай, биздин асыл мугалим. Дагы бир жолу. Маңдайынан нур төгүп, күлө карап турган ким? Эмгеги көп ушундай, биздин асыл мугалим. Ырда ким жөнүндө айтылып атат, балдар? Кичине түшүндүкпү? Ким жөнүндө айтылып атат? Маңдайынан нур, мугалим жөнүндө, Азамат адеми. Маңдайынан нур төгүп, Азамат. Күлө карап турган ким? Бул мугалим. Эмгеги көп Нарят Азамат, мугалим жөнүндө, биздин асыл мугалим. Здесь, в этом стихотворении, речь идет об учителе. Правильно, ребята, правильно. Биз муну тилибизди жаттыктырып, ушул ырды эстеп калганга аракет кылышыбыз керек. Кийинки биздин бүгүнкү сабактын темасы, кайталайбыз, бүгүн жаңы тема эмес, балдар, кайталайбыз, анан сөз өзгөртүүчү мүчөлөр менен таанышабыз. Сегодня у нас урок повторения и знакомимся с словоизменяющимися окончаниями. Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр менен таанышабыз. Сабактын максаты, балдар, келгиле сабактын максатына көңүл буралы. Кайталайбыз. Первое. Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр менен таанышабыз. Знакомимся с окончаниями и повторяем. Сөз байлыгын өстүрөбүз. Развиваем словарный запас слов. Активдүү болууга үйрөнөбүз. Активдүү болууга үйрөнөбүз. Это с интернета, с вашего интернета. Почему зависает? Активдүү болууга, третий, балдар, научимся быть активными и прилежными. Мына биздин бүгүнкү сабактын максаттары ушундай, балдар. Азыр гыла, эми сабакка көңүл бургула, мына гыла мүчөсү. Кыргыз тилинде гыла мүчөсү бар. Мына сөз өзгөртүүчү гыла мүчөсү бар, балдар, бизге. Ошо гыла мүчөсү менен таанышалы. Гыла мүчөсүн коюп, маанисин түшүнөбүз. Жок, жазбайбыз, Амирхан. Когда писать, я вам скажу. Вы сейчас внимательно должны понимать, что за это окончание и как она изменяется, к какому слову, как придет. Сейчас я вам объясню все это. Вы должны внимательно слушать, смотреть на экран. Руки на парты давайте, ничем не шевелиться, ничего, и внимание обратите на окончание. Что за это окончание гыла?
Что она означает, это окончание? Гыла – это окончание, мүчө – это окончание. Гыла мүчөсүн коюп, гыла мүчөсүн коюп, маанисин түшүнөбүз. Что это такое? Ставим окончание гыла, и как изменяется слово? Сейчас нет, не писать, Пак Егор, не писать. Потом мы пишем другое предложение. Самира, вы внимательно смотрите на экран и старайтесь не писать. Старайтесь понять, что за это окончание. Первое. Балдар савака кельги кечикпей кельгиле. Балдар. Нет, не писать, а слушать, да. Балдар савака кечикпей кельгиле. Что за это предложение? Как переводится? Ребята, не опаздывайте на урок. Или приходите на урок, не опаздывая. Так примерно переводится это предложение. Вот смотрите, кель. Гла окончание здесь изменилось на гиле. Вот видите, гиле. Это окончание по смыслу слова изменяется. Гла на гиле. Балдар сабака кечпей кельгиле. Второе. Даима тартиптü балдар бол. Здесь окончание как изменяется? Болгула. То есть гыла окончание изменяется на гула. Балдар даима тартиптü балдар болгула. Ребята, всегда будьте воспитанными, переводится это предложение. Даима тартиптü балдар болгула. Третье предложение. Класста кыйкырып сүйлөбө. Кана кайсы мүчө келет? Кайсы мүчө келет? Кто знает? Вы обратите на урок. Ну-ка, кто знает, какое окончание сюда изменяется? Гыла как изменяется здесь? Гүллү Азамат Гульдана. Класста кыйкырып сүйлөбө гүллү. Азамат Гульдана сабакты түшүнүп атат. Класста кыйкырып сүйлөбө гүллү деп атат. Как она переводится, это предложение? В классе не разговаривайте, выкрикивая, или в классе не кричать. Сүйлө кыйкырып сүйлөбө гүллү деп атат. Тура, азыр төртүнчүнү. Дептерге таза сулуу жаз. Жаз кыла, правильно. Не кыла, а гыла. Смотрите, на букву, на первую букву. Обратите внимание, тигине. Дептерге таза сулуу жазгыла. Пишите в тетрадь чисто и красиво деп атат. Мына. Дептерге таза сулуу жазгыла. В тетрадь пишите красиво, чисто. Тура. Дептерге таза сулуу жазгыла. Бешинчи, китепканага барып китеп оку. Азамат Айзада. Айзада Азаматсың гула. Оку Алмазбек Азамат. Оку гула. Китепканага барып китеп оку гула. Это предложение как переводится? Слово китепкана — библиотека. Идите в библиотеку, читайте книгу. Да, оку гула Нурасыл Азаматсың. Гула деген гыла мүчөсү ушинтип сөздөрдүн маанисине, сүйлөмдөрдүн же сөздүн маанисине жараша өзгөрүлдү. Эми акыркыны үй тапшырманы так аткар. Азамат Гульдана. Аткаргыла, тапты Гульдана. Аткаргыла, Арстан тоже Азаматсың. Үй тапшырманы так аткаргыла. Выполняйте, четко выполняйте домашнее задание. Так переводится это предложение. Арстан Азамат. Үй тапшырманы так аткаргыла. Домашнее задание выполняйте четко. Либо четко выполняйте домашнее задание. Мына ушинтип которулду сүйлөмдөр. Гыла мүчөсү кантип өзгөрүлдү? Сөздөрдүн маанисине карата кантип өзгөрүлдү биз көрдүк, балдар. Окончание гыла вот так изменяется по смыслу слова либо предложения. Следующее задание. Муундардан сөздөрдү курагыла. Составьте слово и слогов. Ар бир желекчеде муундар жазылган. Окуйбуз. Лем, теп, сүй, ки, мек. Нет, писать я вам скажу. Обратите внимание, здесь составьте слово и слогов. Почему вы не читаете на экране задание? Там же написано: составьте слово и слогов.
Значит, мы устно составляем здесь. Потом мы пишем Азамат. Кто-то нашел мектеп. Давайте по стрелку. Линара Азамат. Вот нашла Линара мектеп. Давайте по стрелку сначала. Сюлемдер. Из 3 слогов. Сюлемдер. Первое слово сюлем. Дальше сюлемдер. Сюлем это единственное число. Сюлемдер множественное слово означает. С окончанием дер это множество означает. Множество. Поэтому сюлемдер, окончание дер означает множественность предметов. Значит, сюлемдер. Китеп наряд тапты, азаматсыңар. Китеп, тура, Алмазбек, тура. Қанша китеп, дағы бір сөз бар. Линара, дарақтар, азамат, да, тура, дарақтар. Мінекей, 3 муындан, мінекей, 1 муында, рақтар, тура. Дарақтар, Алмазбек, тура. Сөздерді тура таптыңар. Азаматсыңар, балдар. Кейінгі тапшырмаға өтөбүз. Мына ушу тапшырманы сейчас мы пишем в тетрадь. Д мүшесін қойып жазғыла. Пишите предложение с окончанием д, там написано. Вот теперь мы берем тетрадь и пишем это көнүгө. Давайте стараемся вместо точек ставить нужные окончания. То есть вот она у вас на экране видно. Д. Азыр, да, сүйлөм. Қана окуйбуз. Азат математика сабагында 4 маселе чыгарды. Жазабыз, балдар, жазабыз. 3 сүйлөм жазабыз. Анан жетишпей калсак, кайра кайрылабыз, же болбосо үйдөн улантып коебуз. Бул абдан оңой. Бардыгына д мүчөсүн улайбыз. Азат жазабыз, пишем это предложение. Сейчас мы стараемся 3 предложения закончить, остальное потом продолжим. Либо дома, либо здесь. Азат математика сабагында 4 маселе чыгарды. Экинчисин ким окуйт кана? Атай мелдеште 100 метрге чуркады. Тура, Алмазбек, тура. Д мүчөсү келди, чуркады. Пробежал, чыгарды, решил. Назгүл 3-чүгө кеттик. 3-чүгө успейм, пишем. Назгүл абышка кемпирдин көмөчү боюнча сонун сүрөт тартты. Назгүл девочка. Вы знаете, абышка кемпирдин көмөчү это что за сказка? Бул кайсы жомок, эсиңерде барбы? Кимдин эсинде бар? 1-2 класста, 3 класста окуганбыз. Абышка кемпирдин көмөчү кайсы жомок? Колобок. Тура, балдар. Колобок деген, из сказки Колобок, правильно, көмөч боюнча сонун сүрөт тартты. Бияктадагы д мүчөсү 3-чү сүйлөмдө тыга өзгөрүлүп кетти. Көрдүңөрбү? Д. Д мүчөсү твердый. Т мүчөсүнө өзгөрүлүп кетти, балдар. Эми 3 сүйлөмдү биз калган 4-чү, 5-чи, 6-чыны кийин жазабыз, балдар. Азыр биз кеттик кийинки тапшырмага. Кийинки тапшырма. Сүйлөмдү толуктайбыз, балдар. Сүйлөмдөрдү толуктагыла. Дополните предложение. Биз буларды билебиз, балдар. Жайкы каникулда эстейбиз. Биз менин окуу жылым дегенде биз ким жөнүндө окудук элек? Алексей жөнүндө окуганбыз. Бат-баттан иштешибиз керек эле, балдар. Азат математика сабагында 4 маселе чыгарды. Давайте темпом работаем. Мы не успеем. Азат математика сабагында 4 маселе чыгарды. Атай мелдеште 100 метрге чуркады. Назгүл абышка кемпирдин көмөчү боюнча сонун сүрөт тартты. Бүттү. Муну анан иштейбиз дедим го мен. Бул оңой. Үйдөн деле бүтүрүп койсок болот. Кана эмесе бул кызыктуу биздин тапшырмабыз. Карасаңар, Алексейди эстегиле, балдар. Алексейди, мен жайкы каникулда тай атамдын үйүндө болдум, деди Алексей. Туурабы, эсиңерде барбы?
Биз кайталоо сабагында жүргүзүп атпайлыкпы? Биз бул өткөнбүз. Жок, жазбайбыз. Муну жазбайбыз, Амирхан. Мы пишем только... Нет, не писать, Адеми. Это мы не пишем. Обратите внимание, ну-ка, положили все ручки. Положили все ручки. Обратите внимание на экран. Вспомним про Алексей. Как Алексей провел летний свой каникул. Ана келгиле эстегиле. Алексей жайкы каникулду кантип каякта кандай өткөрдү. Об этом мы каждое предложение дополним. Мен жайкы каникулда мына биринчиси толук болуп турат. Тай атамдын үйүндө болдум. Туура. Аларга эмне кылды Алексей? Силер билесиңер, биз окуганбыз да балдар. Аларга жардам бердим деп атат. Өрүк карагат тердим деп атат. Калганын өзүбүз коебуз. Туура, жардам берди. Өрүк карагат терди. Это мы не пишем, а просто стараемся дополнить предложение. Июль айында ал Алексей кайда барды эле ата-энеси менен? Кайга барды эле ата-энеси менен? Июль айында ата-энем менен көлгө, Азамат, көлгө барды. Подсказка кылбаймын, подсказканы сами будете ставить. Да, туура, көлгө барды. Күн кандай болду? Күн кандай болду? Күн ысык болду. Азамат Алмазбек, күн ысык болду. Алар эмне кылышты? Биз сууга түштүк. Загорались. Как будет по-кыргызски? Загорали на солнце. Күнгө күйдү Алмазбек, Азамат. Күнгө күйдүк, Азамат. Окуп турсуң Алексей жөнүндө. Алексей жөнүндө Алмазбек прочитал. Он поэтому слово быстро дополняет. Жакшы эмне кылдык? Жакшы. Что они делали? Отдохнули. Как будет по-кыргызски? Слово отдохнули. Азамат Алмазбек, эс алдык. Жакшы, эс алдык. Азамат Линара, эс алдык. Бош убактысында эмне кылды? Бош убактысында алар эмне кылды? Жок, Линара, эс алдык, туура. Эң акыркысын эстейли. Бу кызыктуу китеп окуду Айзада, Азаматсың. Азамат Адеми, Азамат Самира. Самира, Азамат, Адеми, баары табышты. Бош убактымда кызыктуу китептерди окудум деп өзүнүн аңгемесин Алексей бүтүргөн. Баарын койдук балдар. Азыр мен подсказканы кылбай коеюн дедим эле силерге. Азыр биз дагы текстти улантабыз. Менин мугалимим. Кайталоо сабагы балдар. Биз бул Жамилянын айтканын эстеп калалы. Биз азыр мугалим жөнүндө эстейбиз. Текст окуганбыз. Помните? Мы прочитали с вами, как Джамиля своем учительнице рассказывала Адеми. Вот и давайте продолжим текст. Стараемся двумя-тремя предложениями продолжим текст. Кеттик. Менин мугалимим Айгүл Садыковна. Тура. Тура. Менин мугалимим Азамат Линара. Ал кыргыз тилинен сабак берет. Азамат. Азамат Айсара. Ал кыргыз тилинен сабак берет. Кой турга дагы бирөө бар. Ал эмнелерди айтып берет бизге? Ал эмне кылат? Туура, ал мээримдүү жана татынакай. Ал тапшырмаларды, аңгемелерди, кызыктуу тапшырмаларды берет бизге. Ал мээримдүү жана татынакай. Азамат Линара, мээримдүү дегенди туура жазабыз. Слово мээримдүү не так пишется. Продолжим. Азыр балдар. Бизде бат айтма деген бар. Бат айтма, скороговорка, карагыла. Эсеп оңой чечилет. Эгер кулак төшөсөк, антпегенде кечигет, алуу кошу 5 эсеп. Бат айтма, скороговорка. Почему ал бат айтма? Мы должны его запомнить и быстро произносим. И произнося, и мы стараемся запоминать. Эсеп оңой чечилет. Эгер кулак төшөсөк, антпегенде кечигет, алуу кошу 5 эсеп. Эсеп оңой чечилет, эгер кулак төшсөк, антпегенде кечигет, алуу кошу 5 эсеп. Давайте быстро-быстро, еще раз, быстрее. Эсеп оңой чечилет, эгер кулак төшсөк, антпегенде кечигет, алуу кошу 5 эсеп. Вот эту скороговорку мы выучим, ребята. Это у вас в книге на 12 странице есть. Так, мы пишем словарный тетрадь, новые 2 слова. Эгер кулак төшөсөк будет, если прислушаться, эсеп примеры. Да, тура нарият, ал кызыктуу аңгемелерди айтып берет.
Мовреки ушул алдыңарда экранда турган скороговорканы биз жаттайбыз, балдар. Жаңы сөздөрдү словарь дептерге жазабыз, балдар. Биз сүйлөмдөрдү толуктамакпыз, так как у нас время чуть-чуть осталось, давайте быстренько мы это ставим. Сүйлөмдөрдү толуктайбыз, дополним предложение. Первое.